Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Ramazan ayında Ulu Allah Talam'ın uyunda, Uyuk Kaba'da dualar kabul bolучу жайда турабыз. Ушул убакыттан пайдаланып, кээ бир мусулман бир туугандарыбызга ырашылык билдирип кетебиз. Мына кеңеш айылында дагы бир мусулман бир тууганыбыздын үйлүү болушуна себепчи болуп аткан Бакыт ажыбыз бар, Нишанбаевич Каракечиттен тургуну болот. Бүгүнкү күнү Жабыл Атада бөлүнүп чыккан ушул улакчылар жамаатыны бириктирип, ушул жакшылыкка себеп болуп, ушул кеңештеги агабыздын дагы ушундай бир заманбап үйлүү болуп калышына себепчи болуп отурат. Ал жерде Тойчу деген агабыз бар, Жыргал деген агабыз бар. Аллах Таалам бардыгына ыраазы болгон болсун, ушундай дайыма жакшылыктын ачыкча жамандыктын кулпусун кылган болсун иншалла. Мына ушул Бакыт ажыларыбыз кече жакында улакчылардын башын бириктирип, бардыгыны ынтымакка, биримдикке чакырып, ортодо улак берип, элибиздин сүйүнүчүнө, кубанычына, ынтымагына, биримдигине себеп болуп, ушундай бир жакшылыктарды кылып келет. Аллах Таалам ошол кылып аткан жакшылыктарын Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Өмүрлөрүнүн акырына чейин дайыма ушундай бир ынтымакка, биримдикке, жакшылыкка себеп боло турган амалдарды кылганга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фонду башталган учурда дагы, эч ким колдобогон учурда дагы ушул Бакыт Нишанбаевич ажыбыз колдоп берген эле. Бүгүнкү күндө канчалаган жакшы иштерди кылып аткан болсок, бардык сооп кемитилбестен ошол Бакыт ажыбызга дагы барып атат. Аллах Таалам ыраазы болгон болсун иншалла. Бегалотов Бакыт ажыбыз ушул кеңештеги үйүбүздүн башталышына улакчылардын башын бириктирип, алар менен кеңешип, алар менен акылдашып, мына Тойчу агабыз менен сүйлөшүп баштаган эле, өзү үй бүлөсүнүн атынан 5000 гексан кылып баштай берген эле иншалла. Аллах Таалам ошол кеңештеги Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун 20-чы үйүнө ким кандай жардам берип аткан болсо, Аллах Таалам баарынан ыраазы болгон болсун иншалла. Өмүрлөрүнүн акырына чейин толук дин менен, толук шарият менен, толук Куран менен Аллах Тааламды ыраазы кыла турган амалдарды кылып жашаганга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Элибизде, журтубузда ушундай Бакыт ажыбыздай, Тойчу ажыларыбыздай, Жыргал ажыларыбыздай чыныгы мекенчил, патриот, өзүнү дагы ойлогон, өзгөнү дагы ойлогон, өзүнүн келечегин ойлогон, өзгөлөрдүн да келечегин ойлогон, дүйнөсүн дагы курган, ахиретин дагы курган ушундай мусулман бир туугандарыбыз Аллах Таалам көп кылган болсун иншалла. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул ыйык Кабада Аллах Таалам алакан жайып жалынып жалбарып дуа кылабыз. Ошол мусулман бир туугандарыбыз кандай ниет ой максатта жардам берип аткан болсо, Аллах Таалам ахиретте бардыгына бейис сыйлыктарын берген болсун. Аллах Таалам өзүнө коңшу кылган болсун. Бүткүл аламга рахмат болуп түшүрүлгөн сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга коңшу кылган болсун иншалла. Ушул убакыттан пайдаланып, жалпы Төлөс айылынын улакчы мусулман бир туугандарыбызга ырашылык билдиребиз. Аллах Таалам баарынан ыраазы болсун. Сиздер чогулткан акчабыз бизге 31500 болуп келип түштү. Аллах Таалам баарыңыздарга өзүнүн ыраазылыгын, өзүнүн сүйүүсүн берген болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өзгөчө дагы бир рет ошол Бегалотов Бакыт ажыбызга терең ыраазычылык билдиребиз иншалла.